Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, назарыңыздарга Ош шаарынын Авицына 10Б дарегинин Карагай курулуш компаниясы тарабынан курулган көп кабаттуу үйдүн 7-кабатынан 3 бөлмөлүү батирди назарыңыздарга сунуштайбыз. Жакшы жаңылык. Үйдү ипотека жолунда алсаңыздар да болот. Эгерде сизде 1 бөлмөлүү батир ПСО вариантында болсо, анда бул үйдү дагы өзүңүздүн пайдаңызга алып кетсеңиз толугу менен болот. Видеону аягына чейин байкап туруңуздар. Коросуна келе турган болсок, коросу абдан сонун, жашылдандырылган, балдар ойночу аянтчалар экенин, үйдүн коросуна унаа кирбейт. Бул унаа эмнеге кирип алды билбейм. Үйдүн коросунда алдында жертөлөдө унаа токтоо үчүн жайлар бар. Ал жактан кирсеңиз, мынакей сиз сатып алган батирдин маңдайынан гана чыгасыз. Жайгышы абдан ыңгайлуу. Ушул эле жерден кирип кетсеңиз, жертөлөгө түзүнөн кирип барып, арткы башынан чыгып кеткенге дагы толугу менен болот. Балдар ойночу аянтчалары абдан сонун, жакшы жерде жайгашкан. Локациясы да абдан жакшы жерде, тынч, абасы таза. Анда эмесе биз үйдүн ичинен да сиздерге тааныштырып өтөлү. Биз 7-кабатка көтөрүлгөндө лифттен жана тепкичтен оңго бурулгандагы биздин батир 3 бөлмөдөн турат. Эшиктери толугу менен брондолгон, оготпөс эшик десек болот. Мына оор эшиктен, эшиктин түсү көк түстөн экен, негизинен 3 жеринен кулпланат. Анда эмесе үйгө кире турган болсок, бысмыла үйдүн жалпы чарчы метри 87,5 квадрат метрди түзөт. Бул фактически дейт. Документте 72 метр квадратты түзүп калат экен. Мынакей биз үйүбүзгө жаркылдап эле кирип келгенде, үй бизди жаркырап тосуп алат. Классикалык түрдөгү оңдоп түзөөдөн ремонттон өткөрүлгөн. Потолокторду жууп тазалоого болот, дуалдарды жана шыптарды жууп тазалоого толугу менен болот. Батирибиз 3 бөлмөдөн турат. Биз алгач эле биринчи бөлмөлөргө келе турган болсок, бизди бет маңдай, эшиктен бет маңдай кирип келгендеги биздин алгачкы бөлмөбүз, балдардын бөлмөсү. Балдар бөлмөсүнүн терезеси күн батыш тарапты карап турат. Балдар бөлмөсүнүн туш кагаздарын жууп тазалоого толугу менен болот. Туш кагаздарын түстөрү ак жана көк түстөгү аралаш туш кагаздар экен. Эгер үйдү сатып ала турган болсоңуз, үйдүн эмеректерин үйдүн кожоюну өзү менен биргеликте алып чыгып кетет экен. Сафиттери жайында, бөлмөнүн терезеси коопсуздук үчүн темир тосмолору тосулган. Карагай түстө же болбосо көк түстөгү пластик терезелер. Терезелердин алдылары пас-пас көрүп турасыздар. Терезелер өзү негизинен кенен. Бөлмөнүн терезеси балдар ойночу короону карап турат. Көрүп турасыздар. Үй толугу менен борбордук коммуникацияларга уланган, суу, свет, газ, канализация, интернет чалгылары жана башка. Биз кийинки бөлмөгө өтө турган болсок, дароо эле ажаткана бөлмөсү менен тааныштырганчы өтөлү. Ушул эле бөлмөдөн сол жака бурулгандагы кийинки бөлмөбүз. Бул ажаткана бөлмөсү, желдетүү системаларынын ордулары каралган. Көрүп турасыздар. Кир жуучу машинаны үйдүн кожоюну өзү менен биргеликте алып чыгып кетет экен. Эгер кааласаңыз кир жуучу машинаны улап алсаңыз дагы болот. Кафелдери сапаттуу кафель, ортосунан эч кандай үн дабыш чыкпайт. Эшиктердин абалдарына да маани бериңиздер. 3 жеринен петлялар катырылыптыр. Үй эшик 100 жыл болсо дагы буюрса жакшы, өзүнүн сапатын жоготпой турат. Бул жерге кааласаңыздар эмеректеги буйртма берип, кийим жана бут кийим чечүүчү жай катары пайдалансаңыз дагы болот. Бысмыла деп биз кийинки бөлмөгө баш бага турган болсок, биздин кийинки бөлмөбүз ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Акыркы үлгүдөгү мода болуп жаткан чырактарды орнотуптур. Бөлмөнүн түсү сары күрөң түстө экен. Ушул эле бөлмөдүн терезеси дагы күн батыш тарапты жана ошондой эле балдар ойночу аянтчаны карап турат. Коопсуздук үчүн темир тосмолору орнотулган. Түштөн кийин күн бул тарапка өтөт, күн батыш тарапка. Үйдүн абалы жакшы. 2-3 ай мурун ремонт кылып, өздөрү көчүп кирип жашап башташкан экен үйдүн кожоюну. Ушул эле бөлмөгө уда бет маңдай жайгашкан бөлмөбүз. Бул жуунуп тарануучу бөлмөсү. Жуунуп тарануучу бөлмөсү менен ажаткана бөлмөсү өзүнчө жайгашкан, көрүп турасыздар. Кафелдердин сапаттары жакшы. Желдетүү системасы киргизилген, аристону бар. 80 литрлик аристонду орнотуп коюптур. Көрүп турасыздар. Суунун агымы жакшы. Самасата Кичи районуна барыңыздарга маалым. Башбулактан булактын суусу келет, акылдуу көзгү иштеп турат. Көрүп турасыздар. Биз кийинки бөлмөгө баш бага турган болсок, ушул эле бөлмөдөн бет маңдай жайгашкан бөлмө. Бул кыргыздардын сүйүктүү бөлмөсү, конок бөлмөсү. Конок бөлмөсүнүн эшиги 2 канаттуу эшиктен болуп турат. Көрүп турасыздар.
жаңырат экен. Бул жерге азыр килем төшөп койсоңуз гана толугу менен үй жашоого дайын. Сыналгыны орнотосуз. Түстөрү абдан скромный деп коебу, скромный түстөрдө экен. Бөлмөнүн терезеси панорамалык көрүп берип турат. Коопсуздук үчүн темир тосмолору орнотулган. Бул жерде кондиционер үчүн жай да каралган. Бет маңдайда ушул эле Карагай курулуш компаниясынын башка үйлөрү дагы курулууда. Сол вариантында болот. Эгер аны да сатып алам дей турган болсоңуз, ушул үйлөрдөн сатып алам десеңиз, ушул эле биздин номерларга байлансаңыз, ушул жерден дагы үйдү алып бергенге өзүнүн наркында базар баасынан өдө эмес, төмөн эмес, өздөрү отдел продажа канчадан сатса, ушундай эле баада алып бергени толугу менен дайынбыз. Анда эмесе видеобузду уланталы, биз кийинки бөлмөгө өтө турган болсок, биздин кийинки бөлмөбүз. Биз акыркы бөлмөгө келе турган болсок, биздин акыркы бөлмөбүз айымдардын сүйүктүү болгон бөлмөсү, ашкана бөлмөсү көрүп турасыздар. Мебелдери жок экен бул жерде. Газ толугу менен киргизилген. Газ автомата счетчиги иштеп турат бул жерде. Музаткычты жана газ мечин үйдүн кожоюну өзү менен биргеликте алып чыгып кетет экен. Негизинен бөлмө Г формасында турат экен, ашкана бөлмөсү. Бул жерде тосолу ар жагын уктоочу бөлмөсү, же болбосо көп балалуу боло турган болсоңуз, дагы бир балаңызга бөлмө катары бөлүп берип койсоңуз, жакшы чечим болуудай. Бул жагы ашканасы кенен жетет. Мынакей көрүп турасыздар, желдетүү системаларынын ордулары каралып тур. 1-2 күндө буюрса бул жерге люстра илем деп атат, үйдүн кожоюну өзү. Мынакей. Айымдар жана мырзалар, ушул 3 бөлмөлүү батирдин жалпы наркына келип токтоло турган болсок, 3 бөлмөлүү батирдин жалпы наркы 103 000 акш доллары менен бааланууда. Бир аз соодалашуу жолдору бар. Эгерде сизде бир бөлмөлүү ПСО вариантында ремонт боло элек үй боло турган болсо, жаңы курулуп жаткан үйлөрдөн болсо, үстүнө үстөк пул кошуп берсеңиз, бул үйдү өзүңүздүн пайдаңызга алып кетүүгө толугу менен болот. Ал үчүн үй жөнүндө кененирээк маалымат алууну кааласаңыз, төмөндөгү көргөзүлгөн номерларга байланышыңыз, кабарлашыңыз. Ушул эле номерге байлансаңыз, сизди WhatsApp каналыбызга дагы кошуп коебуз. Ал жактан дагы кененирээк үйлөрдү, көп үйлөрдү көрүп турсаңыз болот. Анча-мынча жарнамага чыкпаган үйлөрдү көрүп турсаңыз толугу менен болот. Ой пикир калтырыңыздар, комментарий жазыңыздар, чоң бармакты басып коюңуздар, бизди күзөтүп туруңуздар.